ата энеге кандай мамиле кылам дегенде, албетте ата энени сыйлаш керек дейбиз жана бул туура. Достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга салам айтам жана сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастта бүгүн ата энеге кандай мамиле кылам деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Балдарды ата энелерин абдан сүйүп жана алар үчүн аракеттерин жасоого тарбиялап үйрөтүш керек. Балдар чындыгында туулгандан баштап эле алар үчүн кам көрүп, аларды сыркоолоп калган жагдайында алпештеп багып, ушундай уйкусуз түндөрдү өткөрүп, энелер фигурасын бузуп 9 ай курсагында көтөрүп, анан эмизип, ден соолуктан, өзүнүн кызыкчылыктарынан, керек болсо карьерасынан баарынан баш тартып, бала үчүн жашоосун арнаган аталар бар. Ошондуктан мындай ата эненин алдында балдар карыздар экенин унутпасын. Балдар дагы, ата энелер дагы алар үчүн күн сайын сарсана тартаарын унутпашы керек. Караңыздарчы. Ата энеңиз жөнүндө эстеп кеттиңизби дароо? Ылдый жакка комментарийге жазып койсоңуз болот, ата, апа, сиздерге рахмат эмгегиңер үчүн деп. Же өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздарды. Кудайың сенин теңириң, сага арнаган жердеги жашоо күндөрүң узак болсун десең, ата энең менен, атаң менен энеңди кадырла деген. Бул мыйзам милдеттүү сунуш кылуу менен берилген. Бул осуят катары, осуят. Бул мыйзамды балдар жана жаштар, орто жаштагы жана жашы өр тартып калган адамдар аткарууга милдеттүү. Балдардын өз ата энелерин сыйлабай эле коюшсун деген жашоо өмүрүндө эч кандай кубулушу болбойт. Ата энелер сүйүүгө жана сый урмат көргөзүүгө ушунчалык толуккандыктан башка бир дагы адам аны көргөзүүгө татыктуу эмес. Балдардын алгачкы жашоо жылдарында ата энелер алар үчүн Кудайды сүрөттөп туруш үчүн кудуреттүү Кудай өзү аларды бөлүп койгон. Жана кимде ким мыйзамдуу ата энелердин милдетин четке какса, анда ал Кудайдын бийлигин четке каккан болуп саналат. Караңызчы. 5-чи осуяттагы шарт буларды талап кылат. Балдар жөн гана ата энелерин сыйлап койбостон, аларга багынсын, аларды уксун жана дагы сүйсүн, жумшактык мамиле жасап, алардын иштерин жеңилдетсин, алардын мээримдүү ысымын сактап, улгайган учурунда жардам берип сооротсун деген. Биздин убагыбызда балдар ата энелерине болгон милдетин жакшы эмес көз караштай элестетет. Көпчүлүк учурда мындай болуп калат да. Ата энелер балдар үчүн канчалык көп нерсени жасаган сайын, ошончолук балдар нысапсыз жана ата энелерди ошончолук аз сыйлайт. Дагы кылыш керек деп, улуу кишилер ар дайым эле ушундай болуп тура берет деп чектен чыгара эркелеткен балдар капысынан андай болушпай, алардын ойлогону орундалбай калса, көңүлдөрү сууз тартып жана кайгынын торуна кабылып калат. Бул макул болуу аларды өмүрүнүн акырына чейин коштоп алат. Алар алсыз болуп, башкалардын жардамын издейт жана алардын арзыбаган нерселерине, кайрымдуулугуна муктаж болушат. Жана эгерде алар улгайыңкы курактарында каршы аракеттерди жолуктурса, өздөрүн шылдың болуп калгандай сезет. Алар бул дүйнөдө эптеп күн көрүп, бардыгы алардын каалагандай болбой калгандыгы үчүн ар убакта кыжырданышат. Балдар ата энелердин сүйүүсүнө муктаж болбосо, алар өтө бактысыз адам болуп калат. Жана чынында эле ошончолук калыстык эмеспи? Балдардын ата энелерин сүйүп, өз сүйүүлөрүн жоодураган көз караштарында көргөзүп, жакшы сөздөрү, кубанычтуу, чын жүрөктөн болгон мамилелери, атасына жардамдашып, апасынын үй тиричилигинде кол кабыш кылып жеңилдетүү жаманбы? Албетте жок. Балдар жана жаштардын Кудайга кайрылуусу алгачкы жылдарында болгон жакшы да, анткени жаш убакта кабылбаган адеттер, жаман мүнөздөр, түшүнүктөр адамдын өмүрүнүн бардык жылдарын узатып барат. Ошондуктан эртерээк жаш кайрылган жакшы. Балдар жана жаштар ата энелерине ишенгендей эле ишенич менен өзүнө келүүсүн Ыйса ар дайым каалайт. Бала курсагы ачып турган учурда атасынан же апасынан «Апа, курсагым ачты, нан берчи» деп сурайт го. Дагы ошол сыяктуу эле Кудай дагы силердин муктаждыгыңарды андан сурооп кайрылууну каалайт. Ыйса балдардын муктаждыктарын билет жана алардын сыйынууларын укканды сүйөт.
өз жүрөгүңөрдөгү сырыңарды ага ачып бергиле. Анткени анын көздөрү жандын жашыруун жерлерине жетет жана ал силердин оюңарды ачык китеп окугандай окуп турат. Силер качан өзүңөрдүн жаныңар үчүн эмне керектүү болсо ошону сурасаңар ишенгиле. Сөз жок, аларыңарга ишенип койгула. Жана бул албетте силерде болот. Бүгүнкү учурда эч нерсеге карабастан чынчылдык менен аракет жасоочу адамдар өтө аз. Бул керек. Бул дүйнөгө күчтүү, карылуу колдор жана таза жүрөктүү адамдар абдан керек. Кудай адамдардын ар дайым жеткилеңдештирүүлүгүн, күндөн күнгө кол жеткис бийиктиктерге умтулуусун ойлонуштуруп койгон. Эгерде биз өзүбүз жакшылык кылууга аракеттене турган болсок, анда Кудай дагы бизге жакшылык кылууга даяр. Биздин бактылуулукка болгон бул дүйнөдөгү жана түбөлүктөгү үмүтүбүз биздин бул жердеги өмүрүбүздөгү жеткилеңдигибизге жараша. Тандоо эркинде кемчиликсиздикти, ийкемдүүлүктү жана жакшы сапаттарды көргөзгүлөс. Кудай силерди тынчтыктын руху, тунук акыл, жөндөмдүү ой пикир, өтө курч түшүнүк менен сыйлап коет. Анан достор, өзүңөрдүн көңүлүңөргө бул мыйзамды кабыл алгыла. Анда Кудай мындай деген көргөзмө берген да: Кудайың, сенин теңириң, сага арнаган жердеги жашоо күндөрүң узак болсун десең, дейт. Бул шарт, Бул шартты аткарсаң, анда сен кийинки убаданы аласың. Жер үстүндөгү өмүрүң узак болот, дейт. Караңызчы. Балдар, силердин түбөлүктүү жашагыңар келеби? Анда өз ата-энеңерди сыйлагыла жана сүйгүлө. Алардын жүрөгүнө оору тудурбагыла. Аларды кейитпегиле. Силер үчүн тынчсызданып жана капаланып, уйкусуз түндөрдү өткөрүшүнө шарт түзбөгүлө, зордобогула. Эгер башталышында силер аларды сүйбөй, тилдерин албаган болсоңор, азыр болсо башкача мамиле кылгыла. Эгерде бул силердин түбөлүккө барууңарга жол ача турган болсо, анда силер башкача ыкма колдоно албайсыңар. Картайып калган ата-энелерге да кайрылалы. Эгерде ата-энелер өз балдарына алгачкы жылдарында өздөрүн сыйлоону үйрөтпөгөн болсо, алардын кыжырдылантып жана кесе сүйлөгөн сөздөрүн тыйбаса, анда алар акырында өтө ачуу жемиштерди жыйнап алат. Ошондуктан ата-энелер токтоосуз жана жеткилеңдүү тил алчаактыкты талап кылышпаса, анда алар балдардын мүнөздөрүн туура эмес отурукташышат. Алар балдарын өздөрү картайып, өлүмдүн босогосуна барган кезде өздөрүн кейитүүгө даярдап жатышат. Балдарды алар атасын жана энесин назиктик менен сүйүп, алар үчүн кам көрүүлөрү керектигин биле тургандай кылып тарбиялаш керек. Балдар ата-энелерин өмүрү өткөнчө кадырлашы керек. Бул милдет. Карыган ата-энеге абдан сонун жагымдуу жагдайлардагы өтө аз кубаныч жана сорооту берет. Анан алардын көңүлүн, жүрөгүн балдары тарабынан туутпогон мамилелеринен башка дагы кандай жагдай кейит алат, ойлонуп көрсөңүз. Ошондуктан ата-эне канчага чыкпасын, биз жакшы жылуу сөзүбүз, жүрүм-турумубуз, кадырлуу сый мамилебиз менен анан аларга кам көрүү менен жардам бере алабыз. Бирок бул достор, ата-эне баласынын ээси дегендикке жатпайт. Баланын өзүнүн жашоосу бар. Бирок үй бүлө кургандан кийин бала ата-энесин таштайт. Бирок бул ата-энеңди сыйлабай кой, ата-энеңди чийип сал дегенге жатпайт, достор. Ошондуктан бул нерсенин дагы баягы чек араларын билген жакшы. Кайсы учурда ата-энени кадырлоо эмне, муну билип алган жакшы. Ата-энени сыйлоо эмне, аны билип алган жакшы. Достор, биздин саатыбыз соңуна чыгып калыптыр, тилекке каршы. Кийинки уктуруубузда, кийинки подкастта дагы сонун маалыматтарды бөлүшүүгө даярбыз. Үйдөгү тарбиянын негиздерин эмне түзөт? Мына ошол жөнүндө дагы сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Мен болсо подкастты жыйынтыктап жатып, сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана ошону менен катар эле +1 301 760 60 70 сандары дагы кызматта. WhatsApp номуруна сураныштар болсо, кеңеш керек болсо, сунуштар болсо жазыңыздар. WhatsApp номурубуз экранда дагы көрсөтүлгөн. Мына ошол сандарды кабыл жазып, бизге кайрылыңыздар баардык учурда. Мен болсо баарыңыздарга кадырлуу, урмат сыйга татыган, бактылуу ата-эне болушуңарды каалайм. Жана жер үстүндө өмүрүңөр узун болсун десеңер, жакшы болушун кааласаңар, анда ата-энеңерди сыйлагыла деп жаш муунду дагы чакырып кетмекчимин. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.